Түркия. Расмий аты Түркия Республикасы. Ал Европа жана Азия материктеринин ортосунда жайгашкан мамлекет. Осмон империясы кулагандан кийин Түркия 1923 жылы 29 октябрдан баштап парламенттик республика болуп аталган. Биринчи дүйнөлүк согуш бүткөн соң заманбап жашоону башташкан. Азыр дүйнөдө маданияты жана экономика жагынан өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктайт. Калктын саны 79 миллион. Ал эми аянты боюнча дүйнөдө 18 орунду ээлейт. Акча бирдиги түрк лирасы. Элинин 99% мусулмандар. Расмий тили деп Стамбул шаарынын диалектиси кабыл алынган. Ошондой эле англис, немис тилдери да мектептерде тереңдетилип окутулат. Борбору Анкара шаары. Анкара деңиз деңгээлинен 950 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Стамбул шаарынан кийинки экинчи чоң шаар. Андан сырткары 1 миллиондон ашуун киши жашаган 7 шаар бар. Алар Измир, Бурса, Адана, Коnya, Газантеп, Анталия, Мерсин. Бул шаарлардын кооздугу жылына миңдеген туристтерди өзүнө камтып келет. Түркия чыгыштан Грузия, Армения, Азербайжан, түштүгүнөн Иран, Сирия, батышынан Греция жана Болгария менен чектешет. Автоунаа жүрүүчү жолдору күзгү сымал тегиз болуп, саатына 130 км ылдамдыкта жүрүүгө уруксат берилген. Ал эми климаты жөнүндө айта турган болсок, Түркия тоолуу аймак болгондуктан абасы орточо. Жайында температурасы 25-30 градуска чейин жетип, кургак жана ысык аба коштойт. Ал эми кышында орточо 5-7 градус жылуу болот. Түркия Кара, Жер ортолук, Эгей жана Мармара деген 4 чоң деңиздери менен өзгөчө. Деңиз жээктеринде болсо, жайында салкын болуп, кышында мээлүүн шамал жүрүп турат. Ал жерде көптөгөн пляждар орун алган. Ошондуктан жыл бою туристтердин кадамы азайбайт. Түркия берекелүү өлкө деп аталат. Анткени бул жерде турак жай, тамак аш Европага салыштырмалуу бир кыйла арзан. Көпчүлүк дүкөндөрдө товардын баасы жазылган эмес. Мындай жол аркылуу кардар менен диалог курат, соодалашып, кызыктырат. Анан албетте алардын жарнамасынан соң дүкөндөн курук кол чыгуу мүмкүн эмес. Калктын көпчүлүк бөлүгү соода менен алектенет. Алардын улуттук шириндиктери жана килемдерини ар бир көчөдөн жолуктурууга болот. Дүйнөдөгү эң ири 5 жылдыздуу мейманканаларда Түркияда салынган. Баасы капчыга ыңгайлуу болуп, конокторду өзүнө тартуу үчүн ар кандай акцияларды уюштуруп турушат. Гид кызматы да абдан жакшы өнүккөн. Түркияга баруу үчүн дүйнөнүн каалаган жеринен интернет аркылуу өзүңүзгө жаккан гид менен келишим түзүүгө болот. Алар сизди аэропорттон тосуп алып, эң кооз жерлерди көргөзөт. Түркияга бир келген кишини алардын меймандостугу жана жаратылыштын кооздугу өзүнө арбап алат.